Ошо бул маселе боюнча мен кечээ көтөрдүм элем. Биякта саламаттык сактоо министринин орун басарлары отурат. Мага ординаторлор кайрылганда регионго чыксак, анан саламаттык сактоо кечөөнкү отурган орун басарыңыз берилбейт дегендей кылып бир массалык маалымат каражаттарын айтып коюп турсуздар да. Кечөө менден такташып мына соц тармактарга жазышты. 20 миң ординаторлордун кимисине берилет, тактап койгулачы азыр. Мен ушуну жооп берип коеюн да. Ортодо мындай бирөөңөр бирди сүйлөп, трибунадан башкача сүйлөбөсүн да. Пожалуйста. Эльвира Жаргалбековна, бул жерде көбүнчө бюджеттиктер эле өзүчү айылдарга барган жана 20 миң сомдук анан депозитке кирген врачтардыкы бул жерде каралып атат азыр 66 миңден бир кварталда. Так, кой туруңуз. Сиздин кечиресиз, аты жөнүңүз ким? Бүбүжан Арыкбаева. Бүбүжан айым. Мындайда мага мен кечээ эле бул маселени көтөрсөм, биякта отурган орун басарыңыз 4 эле кесипке 4 эле кесипке берилет деп калды. Бияктан деген клиническим ординатором и врачам интерном атайын окуп атам да. Стипендию в размере 20 тысяч сом на период прохождения послевузовского обучения в организациях здравоохранения отдаленных районов, малых городов и сельской местности, которые выплачиваются по контракту с уполномоченными государственными органами, госорганом в области здравоохранения для последующей работы на местах. Кайсы кесип? Тактаңыз. Кечээ министрден 3 эле кесип деди. Жок, ал башка пункт менен кетип аткан. Бул жерде азыр интернатураны айтып атасыз, бул жана бюджетте окуп бүткөн. Жок, мен ординаторлорду айтып атам. Мен кечөө сүйлөгөн сөзүмдү уксаңыз, кечөө айтылганда бул комитеттен кечөө айткам. Ординатор регионго чыкса, ординаторлорго айтыптыр, жок, төлөнбөйт деп. Эми ошол ординатор айтып атат да, буга чейин бизди устан дагы, телевизордон дагы төлөнөт деп айткан, биз чыгып алдык дейт. Эми кандайча төлөнбөйт? Анан кечөө мен биякта министрдин орун басарына суроо бердим, кечээ отурган. Ал айтты, 3 эле кесипке төлөнөт деп. Силер кечөө бирди сүйлөп, азыр башкача сүйлөп атпайсыздарбы? Кой туруңуз, азыр буну деген окуп атат да, тиги эме телевизордон көргөн немелер жарандар кайрылып атат да. Мына мединститутту бүтүрүп, регионго чыктым дейт, ординатор болуп, региондордо деген выплата 20 миң болот деп айткан. Эми урматтуу коллегалар, оптурлачы, акыркы маселе түшүнүп атам, баарыбыз чарчадык да. Анан кер стипендиясы бөлөк, регионго барып иштегенге 20 миң сом төлөнөт деп бизге да тияктан да окуп жатканда да айтылган дейт да. Анан зам министр чыгып алып туруп, мырза, кайсы зам мырзаңыз билбейм, төлөнбөйт деп айтып атат деп. А кечөө мага 3 эле кесип төлөнөт деп бияктан айттыңар. Кимиңер анда жаңылып атасыздар? Эльвира Жаргалбековна, бул жана востребование деген өзүнчө пункт менен кетип атат. Ошол жөнүндө сөз болсо, аякта педиатр, неонатолог, анестезиолог, реаниматолог, врач общей хирургии деп 4 эме айтылган. Ал востребование башка пункт менен кетип атат да. А жана сиз айтып аткан стипендия 20 миң, ал жана интернатурага кетип аткандар бюджетте окуп бүткөндөр. А сиздерге жазгандар контрактта окугандар болсо керек да, аларга берилбейт. Контракт менен ата энесиздер өздөрү төлөп бергендерге региондорго барганда барбай эле боло деп айтыш керек, Только бюджетниктер чыгыш керек региондорго. Анткени контрактниктерге региондордон жанакы 20 миң сом төлөнбөйт, доплата болбойт деп айтыш керек. Сөзүн ачык ошолбу? Анан ошентип айткыла да тиги кечөө да тиги сүйлөй албайт, айта албай атат. Анда бул доктурлорго айтыш керек да, 5 миң кадр жетишпейт деп атасыздар, мына могу жагыңардан эми төлөнсө болмок деп айтып атам да. Айбат мындай ортодо деген доктурларга төлөнбөйт деп айтылып калган маалымат анда ошол жактан чыгып атат. То есть только бюджетниктер чыкса, ординаторлор айка төлөнөт, контрактниктерге төлөнбөйт. 20 миң стипендия. А если жанагы мен айткан 4 категорияда иштеп калса, анда өзүнчө жанагы эмеси кетет, айлыгы башка. Анда значит кечөө айткан министрдин сөзү туура эле айтып атат да, орун басары. Анда категорияга түшсө. Анда студенттерди алдыбагыла да, ординаторлорду баардыгыңарга төлөнөт деп эмне айтасыздар анда? Жок, Эльвира Жаргалбековна, аларды аякта 4 эме категориянын башка да специалисттер бар да, ошолор иштеп калса керек да, ошон үчүн берилбесе. Аларга төлөнбөйт. 4 категория ошондо ким? Педиатр, неонатолог, анестезиолог, реаниматолог, врач общей хирургии. И врач общей хирургии. 4-төн эле төлөнөт экен анда региондорго чыккан ординаторлорго. Так востребование ул өзүнчө кеткенде, анткени биз анализ кылсак ушул специалисттер жетпейт экен айылдардачы. Анан ошого атайын элдерди заинтересовать этип именно онкологдор барбы? Онкологдор барбы? Онкологдор эми баягы анализ менен көрсөткөн эң бизге 3-4 эле тандаш керек болчу да, баарына бере албай калып атпайбы. Первоначально баарына берейик дегенбиз. Анан ошон үчүн макул, азыр убакты эметип эле кой, сизди кармабай эле кой, коллегаларым дагы. Ушуну палатага 11-инде мен дагы бир сурайм да, дардам кылгылачы. Рахмат.